инвестицияларды тартуу жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу. Азия өнөктөрү банкы тарабынан каржыланган шаардык транспортты электрлештирүү долбоорунун алкагында 120 электробус сатып алуу пландалууда. Долбоордун жалпы баасы $60 миллион тегерегинде. Долбоор боюнча тендер жарыяланып, анын жыйынтыгында Кытай компаниясы тандалган. 2022 жылы Бишкек шаарында мектепке чейинки балдар мекемелерин куруу аталышындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун иштеп чыгуу жана демилгелөө боюнча иштер жүргүзүлдү. Анын алкагында Бишкек шаарында 10 мектепке чейинки билим берүү мекемесин куруу каралган. Шаарда жер тилкелеринин кескин тартыштыгына байланыштуу 3 жер тилкеси боюнча Кара Жыгач, Ак Өргө, Арча Бейшик конуштарында аларды лотторго бөлүү менен долбоорду ишке ашыруу жолу каралууда. Мындан тышкары калдыктарды кайра иштетүү комплексин куруу долбоорун ишке киргизүүгө даярдык көрүү боюнча потенциалдуу инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анын негизги максаты экинчи ресурстарды алуу мүмкүнчүлүгү менен Бишкек шаарындагы катуу тиричилик калдыктарын сорттоо жана кайра иштетүүнү 60%дан 90%га чейин көбөйтүү болуп саналат. Санариптештирүү. 2022 жылы санариптештирүү боюнча төмөнкү иштер аткарылды. Менин шаарым мобилдик тиркемесиндеги жаңы функциялар кеңейтилди. Бул жарандарга турак жай коммуналдык чарба блогунун бардык маселелери боюнча кайрылууларды реалдуу убакыт режиминде калтырууга мүмкүндүк берет. Бишкек шаарынын мэриясынын e-мэрия Check It KG порталы жаңыртылды. Бул платформа шаар тургундарына муниципалдык кызматтарды алууга жана арыздарды электрондук форматта калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдар менен өзара аракеттенүү үчүн маалыматтар менен алмашуу боюнча бир катар келишимдер түзүлдү. Анын ичинде түндүк ведомстволор аралык тутум аркылуу онлайн режиминде маалым каттарды берүү ишке киргизилди. Ошондой эле 3W Check It e-мэрия Check It KG порталы маалыматтык тутуму менин шаар мобилдик тиркемеси менен интеграциялануу аркылуу төмөнкү мүмкүнчүлүктөргө ээ болду. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү санариптик форматта алуу. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн 17 түрү санариптештирилген. Муниципалдык объекттерди интерактивдүү картада көрсөтүү. GPS трекер аркылуу Бишкек шаарынын коомдук транспортунун жайгашкан жерин онлайн режиминде аныктоо.